Тигиндерден палкарды карап көрөт, дагы эмне кылышаар экен? Ой, дарактан отоонун чыгып жатабы же ыйлап жатабы? Укпада, дарактан да үн чыгып жатат. А сен эмне билбеген деле дарак кыйналып ыйлагандай болуп жатат? Ыйлачы, даракта ыйламак белем. Оба, кыздар туура байкады. Мен да жаратылыштын жандуу бөлүгүнө кирем. Кам көрсөңөр, аптаптан көлөгө болуп берем. Канаттууларга башпанеп боло алам. Ал эми азыр чымчыктын балапаны кулап түшүп, жүрөгүм ооруп, кароого детип барбады. Калайын балдарым, экинчи мындай кылбагылачы. Менин пайдамдан башка эч кандай зыяным жок. Араларда менин пайдалуу жактарымды билгендер барбы? Эгер билбесеңер, досторуңардан сурап көргүлөчү. Стресс жана тынчсызданууну азайтат, маанайдын көтөрүүгө жардам берет. Дарактар болсо абаны тазалап, жана зыяндуу газдарды жана чаңды сиңирип болот. Жерибизге абдан көп нерсе тартуулаган, андыктан жаратылышты сүйүп, бак отургузуп, экологияны жашылдандырууга ар бирибиз салым кошобуз. А биз дарактарды сындырып, зыян келтирип жаткан турбайбызбы? Мен абдан уянып калдым. Дарак бизди кечирип кой, экинчи мындай кайталанбайт. Мен да ыңгайсыз сабалда болуп жатам. Дарак, бизди кечирчи. Мындан ары сага кам көрөт. Мени түшүнгөндөрүңөргө рахмат. Силер абдан акылдуу балдар экенсиңер. Менин маанайымды да көтөрдүңөр. Ошондуктан менин ырдагым келип жатат. Келгиле чогуу ырдайлы.
ilgeriyle ödep çıkmayız da. Kol yumuşakta salabız. Yer jayda 45-50 kg. Bir günge en son 4-5 uçak doldurabız. Paraşutla bilip öyle ödep çıkabız. Şöyle arabayızlar. Kum. Şurada var. Musa. Juga ada baklaskan alayım çıktı. Burada da. Özüm öylesi geçiyorum. Suyun астына жататтар, өзінің кебілесінде, башқа біреудің баласы кебіле болса да, қандай деген жүрек болды. Болмайды. Жерге келмегер, ес алдым ап. Жөө берген жоқсың да, машинамен келесің, башқа несімен келесің, сала кетіп келеді, салып барып, салып қойсың болады. Ешкім жоқ. Kimler taşlagan? Kim болмақ эле? Көргөнү соған келген кейбір адамдар да ошо деңгээле түскөнүбүздү таштандыга толтуруп кетишкен тура. Туура айтасың апа. Мен ушул таштандылар жөнүндө маалыматым бар. Элестеткиле 1,5 айдын ичинде 47 000 тонна таштанды алып чыгышкан. Бул болсо расмий алган маалымат. Өзгөчө кылда алардын ысыклыгынын суучулдары 163 күндө ысык түбүн тазалоодо 18,891 килограмм ар кандай таштанды жана 107 000 балык улоочу топ чыгарылганын маалымдады. Мындан улам бир кайрылуу жасап коеюнчу. Достор, силерден суранам. Дүйнө жери суктанган берметибиз ысык көзүбүздүн кайында сактайлычы. Биздин ата-бабаларыбыз дагы жаратылышка аяр мамиле жасашкан. Бекерден кыргыз от жаккан жерде кемегенин тагыда калган эмес деп айтылбаса керек. Достор, келгиле Кыргызстаныбыздын керемет жерлерине ыр сактары менен саякатка чыгалы. Yürüttün susuna cırgaylı, толкунуп жүрөктү жанданып ырдайлы. Бат келдин айгүлү, барысын караткан, мажүрүн талдары ошарын таныткан. Керемет ысык көл, көйгүлгөн берекет, эс алып дүйнөнү бүт алам таң калган. Булбулуп сайраган, көзүнө каналы, гүлдөрү жайнаган жерге баралы. Булбулуп сайраган, көзүнө каналы, гүлдөрү жайнаган жерге баралы. Менин адамзаттын бир эле суранычым бар. Эгерде мени сүйүп жана көңүл бура албасаңар, анда мени өстүрүү анча деле зарыл эмес. Эгерде мени суугарбаса, сүйүп мээрим төкпөсө, анда мен күндөн күнгө аксырап, өңдөм азып, аягымда куурап калам да. Башка гүлдөрдүн арасында кээде өзүмдү абдан эле көрүксүз сезем. Анткени алар кулбуруп турушат. Ошондуктан өзүмдү абдан ыңгайсыз сезип,
алар менен достошо албай кыйналам. Мени таңдын тургап суулуп бара жатам. Анткени мен сүйүүдөн, көңүл буруудан жана камкордуктан кору калдым да. Мага балдардын сүйүүсү, адамдардын мээрими керек да. Керемет гүлдөргө эмне болгон? Бул кооз гүлдөрдү апам, эжекем жакшы көрөт да. Мен билем, бул кооз көркөм, керемет гүлдөргө мээрим жетишпейт. Гүлдөр, башыңарды көтөргүлө. Биз силерге жардам беребиз. Насиптик дайым жандаган, жашоону гүлдү сүйбөгөн, айткыла деги барбы адам. Көрдүңөрбү? Жаратылышты көздүн карегинде сактап, аларга кам көрүү адамзат үчүн канчалык маанилүү жана жоопкерчилик экенин өз жүктөрүңөр менен сездиңер. Жаратылыш жок, жашоо жок. Жүрөк сокпосо өмүр токтойт. Андыктан жүрөк өзгө кам көргөндөй эле жаратылышка дагы ошончалык аяр мамиле кылып кам көрүшүбүз керек экен. Аны унутпайлы балдар. Ал үчүн ар бир адамдын жүрөгүндө мээрим болуш керек. Жаратылыш менен жашообуз ушундай кенеттеш, аларды бөлүп кароого эч мүмкүн эмес. Эсиңерге сактап калгыла балдар, унутпайбызбы? Ооба. Кечээги мектептен босоо-босоо турган кичинекей чынар терек чырпыктарым ушундай бир сонун идеяларын айтып, ошону өткөрүүгө мажбур болдук. Биз бир гана ушундай иш-чара менен эле туруп калбастан мектебибиз үчүн алган арчабызды биздин келечектеги миллиондоп отургуза турган күчөтөрүбүздүн алгачкы башаты деп чечтик. Ушул мектебибиз ушундай мээримдүүлүктүн, кубанычтын, ийгиликтин, жакшылыктын мээрими болгон мектеп болсун деп креатив ta'lim bilim берүү комплексинин күнүн атап койсо болобу балдар? Alışlarla seni birlikte gelin, alınlarla
жайында былтыркы эргүү эс алуу эргүүбүздө Кореяга барып, мен ушунчалык жап-жашыл тоолоруна, жап-жашыл көчөлөрүнө көрүп ушунчалык суктандым. Бир чети аябай намыстандым. Эмне үчүн биздин күнүбүздү кыраган Кыргызстаныбызды ушунчалык гүлдете албайбыз деген ой келди. Балдарыбыз менен акылдашып, анан ушул иш-чараны өткөрүүгө түрк болду десем жаңылышпайм. Ошондой эле бул жердеги асыл мекен жана жүрүшкө барам деген ырларды бир аз болсо да тарыхын айтып өткүм келет. Мен дагы бир кезде ушундай кичинекей бөөк болгом. Ушулардын курагында биздин менин музыкага берген Карабалов Иса агай ушул ырдарды ырдатып бизди Бишкекке алып келип, Борборубуз шаарыбызды биринчи көрсөтүп, анан жаратылышты сүйүүгө, мугалимдик кесипти тандоого, ушул ар бир кооздукту тандоого ушул агайын түрк болду, жаңылбайм. Ушул ырсаттары менин жүрөгүмдүн төрүндө жүргөн. Кайсы убакта алып чыгарым деп билбей жүргөм, бирок ушу менен айкалышып калды. Мен ушуну балдар менен аткарып берген үчүн балдарыма ырайчылык билдирем. Рахмат көп уураңыздарга. Жаштакай бир сонун иш-чара уюштурупсуңар. Силер азаматсыңар, силер таланттуусуңар. Ар бир жылы ушундай өзүңөрдүн өмүрүңөрдү Сайма Саматжиннин жетекчилигинде көрсөтүп келе жатасыңар. Силер энеңер да азамат, өзүңөр да азаматсыңар. Биз силерди абдан жакшы көрүп сыйлайбыз. Силер билимдүү балдарсыңар. Эми ошону менен ошо табиятка таптуу мамиле деген мынакей Манас улуттарынын осуятынан алып келген жакшы бир өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдө чыккан эженин идеясын ишке ашырдыңар. Азыр ырдаганыңар да бир сонун, сүйлөгөнүңөр да, аткарганыңар да, жасаганыңар да абдан сонун болуптур. Силер ар тараптуу таланттуу балдарсыңар. Ошо талантыңарды өстүрүп аткан эң негизгиси Сайма Саматжиновага биз баарыбыз мектептин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Силер азаматтарсыңар.